Садыр Жапаров Талас облусунун Талас шаарында жайгашкан Баластан борборуна капсула салды. Аталган борбор 7 гектар аянтка курулуп, бул жайдын ичинде эс алуучу, көңүл ачуучу жайлар жана кинотеатрлар орун алмакчы. Ал эми бул жайга келген эс алуучуларда атайын гид роботтор жол көрсөтөт. Аталган борборду куруу үчүн республикалык бюджеттен 1 миллиард сом акча каражаты каржыланууда. Архитектуралык чечимге ылайык имараттын сырткы жасалгасы жана долбоору Талас шаарынын инфратүзүмүнө өзгөчө көрүп берет. Бу жерде роботтор болот экен, ар кандай дүйнөнүн жүзүндө жок нерселер бар болуп аткандан кийин ким гана сүйүнбөйт. Ушул ата-энелердин баары ошо эл үчүн жасап аткан президент Садыр Жапаровго ыраазы болбогондо кимге ыраазы болобуз, калбетендер. Биз ушул жерге келип, ушунчалык маанайыбыз жарык болуп, президентибизди көрүп алып, биздин Таластын өнүгүшүнө салым кошуп, анан кийин дагы өзү дагы көзөмөлгө алып жаткандыгына биз аябай кубанычтабыз. Кыргызстан боюнча бул эң биринчи уникалдуу проект. Бул жерде атайын ушул соода түйүндөрү болот, балдар ойной турчу жай болот, кинотеатр, боулинг жана ушундай атайын IT технологиялар менен өнүктүрө турган жаштарды борборлор болот. Бул деген мындай айтканда чоң бир экономикалык долбоор деп айтсак жаңылышпайбыз. Жалпы долбоордун наркы бүгүнкү күндө толук сметасы чыгып бүтө элек. Бул жерде параллельный проектирование жүрүп атат, бирок бүгүнкү күндө 1 миллиард 300 миллион сомду түзөт да. Анан муну толук кандуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы жана көзөмөлү менен иш жүрүп жатат. Баластан оюн зоок борборунан биз болжолду жылына бир ушул $1 миллион тегерегинде бизге киреше кирет деп расчеттоп атабыз. Бул жерде себеби дегенде өтө көп технологиялар ишке ашырылат. Бул жерде иш жүзүнө жүрүп баштаганда биз дагы тааныштырабыз.